эгер бейтап ошентип бизге келсе, биз аны туура түшүнүп алуу менен кабыл алышыбыз керек. Себеби ал ооруу менен келди. Анын адам ооруганда өзүнүн чыныгы мындай характери чыгат экен да. Мен ошону реанимацияда иштеп көп көрдүм. Чыныгы жүзү жарыкка чыккандан кийин биз ага, мисалы үчүн сиз айттыңыз го ошол ооруп ачууланып келди, эмне деш керек? Саламатсызбы? Мен дарыгер Ирмек, сиздин атыңыз ким? Ооруп жатканыңызды түшүнүп жатамын. Бирок азыр мындай кадамдарга барыш керек деп, аны мындай токтотконго аракет кылышыбыз керек. Башкача айтканда, мисалы үчүн балабыз менен деле ал кыйкырып, бизге характерин көрсөтүп жатканда биз эгер аны урушсак ал кайрадан күчөйт да. Ошондой эле бейтап бул кичинекей баладай эле аны мындай ар тараптуу мамиле кылып, жакшы сүйлөшүп, акырында баягы ооба сиздики туура, бирок могул кадамдарды жасаш керек, дарыланыш керек деп мындай бир чечимге келип, бейтаптын успокоениясы менен биз жиберишибиз керек да.